Ата-энеге ак болуу дегенде биз көпчүлүк учурда атасы же апасы келип мен сени ак кылдым деген сөздү түшүнүп калганбыз да. Чындыгында андай эмес, урматтуу бетоғандар. Кээ бирки алымдар айтат. Эгерде атам же апам дейт, картайып, ошолордун кийим кечесиндеги бир нажасатты, бир жаман нерсени жууп атканда жүрөгүмдө кандай бир деңгээлде, бул эми табигый да, жаман нерсени көргөн болсо, адам табигый жийркениши мүмкүн. Табигый нерседен жийркенип калсам, мен ата-энеме ак болуп албаймынбы деп ойлонгондагы алымдар бар экен. Кээ биркилер айтат, ата-энесине ушундай тик караса дейт, көзүнө карап тик караса дагы ак болуп калышы мүмкүн деп, ушундай ата-эненин даражасын ушундай көтөрүп айткан. Урматтуу бетоғандар. Ошондуктан биз кээде ата-энебиздин астында телефон менен алек болуп калабыз, сөзүн бөлүп коебуз, укпай коебуз, сүйлөп аткан жеринен телефонду өчүрүп коебуз, же адамдардын арасында аларды ордуна койбостон алардын сөзүн кесип коебуз. Тууган уруктун, кудагыйлардын астында алардын көңүлүнө карабай коебуз да. Ошондуктан ушул чоң күнөөдөн этият болуп жүрүш керек экен. Пайгамбарыбыз айткан, эң чоң күнөөлөрдү айтайынбы силерге деген. Ооба дегенде пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи вассалам, Алла Таалага ширк кылуу, андан кийин ата-энеңе ак болуу деген. Алла Таалам ар бирибизди ата-энебизге ак болбостон аларга ак кызматыбызды, алардын ак сүтүнү, алардын бизге берген мээримини актап өмүр бою алардын тирүүсүндө калыр баркын билип кызмат кылганга Алла Таалам өзү насип кылсын.